Ассаламу алейкум, урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Ушул Британиянын тарыхынын эмки бөлүгүн баштайлы. Бул 6 бөлүгү. Бул жерден өткөндө биз Осмон каганатын кулатуу темасында токтоп калганбыз. Осмон каганатын кулатуу өзү Англияга, Британияга эң негизги ушундай маселе болгон. Анткени Британия колониясы өсүп кеткенден кийин жана дүйнөдө күнү эч качан батпаган каганат болгондон кийин аны ошо өсүшүн кимдер токтоткон да, кимдер аларга жоо болгон жана кимдер аларга ушундай жолун мындай тосуп калган деп сурасак, эң биринчи бул Орусия империясы болгон. Экинчи болсо бул деген араб жана түрк өлкөлөр болгон. Эң биринчи бул Осмон империясы. Албетте ага экөөнү салыштырганда Орус империясынын климаты жарашпайт, суук аябай. Аравияда болсо байлыктар бар, мурунку жибек жолунун байлыктары дагы эле топтолгон, соода бар, соода жолдору бар, эл бар. Ошон үчүн эң кызыктуусу Британия үчүн Осмон каганаты болду да. Осмон каганатынын жерлерине Европанын өлкөлөрү баары көз артып жатышкан. Осмон каганаты бүт Парс жерлерин, азыркы Ирандын жерлерин, азыркы Ирак жерлерди, ушу дагы Израилдин жерлерин, Палестина, Газа, ошо христиан элдер үчүн өзгөчө кызыктуу жерлер. Анткени христиан элдердин баары ушу өтө кызыгат эле да бул Палестина, Газага. Ошол кезде анда өтө белгилүү тарыхый бир инсан ошо Аравия мамлекеттерин биргелештирип, Британияда ушул долбоорлорду, Курандын долбоорлорун жазышып, Куранды үйрөтүү боюнча системаны түздүрүшүп, ошо баягы жергиликтүү калк менен иштешип, алар менен долбоорлорду жазып да, келечектеги араб өлкөлөрүнүн долбоорлорун жазып, ушу Британия аябай зор иштерди, иш-аракеттерди кылган. Ошол кездеги бир ушундай инсан бул Лоуренс Томас Эдвард деген киши болгон. Же болбосо анын каймана аты Лоуренс Аравиялык деп. Ал 1888 жылы төрөлүп, 1935 жылы кайтыш болгон. Өзү британиялык офицер, археолог, жазуучу жана чалгынчы да. Ушул киши негизи ушу Джеймс Бондтун кээ бир баягы ошо сүрөттөрүн түзгөн киши болгон. Кээ бир учурда дагы мүнкү күнү Герберт Фрэнк деген жазуучу жазган Дюна жана Жылдыз согуштары деген ушул чыгармалардын башчысынын эң башкы каарманы ушул киши болгон да. Дал ушул киши анын астындагы баягы британиялык чалгындар араб элдерине барып тарап, анан ошолордон Махди жөнүндө маалымат угуп, шииттерден, сунниттерден. Анан Махди келет, анын көзү көк болот, анын чачы ак болот. Анан ошо араб өлкөлөрүн Осмон империясынан бошотуп берет жана эмки халифат түзүп бергенге жардам берет деген ошо ушактарды таратып, жомокторду бүт жерден баягы атайын ошо молдолорду даярдап, молдолорго Британия өкмөтүнөн акча төлөп, ал молдолор жүрүп тарап жер жүзү боюнча кезип, ушундай айтып, баягы аян түшкөндөй бийлеп алып, отуруп алып айтып, ушундай азыр аян түшкөн атат. Бизге Махди келатат. Ал Махди башка жерден болот. Анын көзү көгүш, чачы агыш, ушундай өзүнчө деп ушундай жомоктор таратылып, анан ал жомоктор кийин дагы массалык маалымат каражаттарда ушу мисалы үчүн Фрэнк Герберт жазган америкалык жазуучу Дюна деген китеп анын фильминин негизинде жана Жылдыз согушу деген Star Wars деген ошол жерде дагы негизинде ушу Лоуренс Аравийский башкы каарман десек болот да. Жана көптөгөн башка ушундай чыгармалар да болуп чыкты. Ошол киши Лоуренс Аравийский тагдыры аябай кызыктуу болуп, легенда болуп, тим эле ушундай баарына белгилүү болду да. Могул Лоуренс Аравийскийдин жашоосу дагы Индиана Джонс деген ошо каармандын негизине келип чыкты. Анын мындай тагдыры. Негизи Лоуренс Аравийский анын эң башкы иши бул деген аравиялык араб өлкөлөрүнүн же болбосо араб элдеринин көтөрүлүштөрүн Осмон империясына каршы уюштуруу болчу да. Ошо анын тарыхы бул деген бир четинен баатырлык, бир четинен жеке ушундай жапа чеккендик, трагедиялык. Эң негизги факттарын карасак, ошол Томас Эдвард Лоуренс 16 августта 1888 жылы Уэльсте төрөлгөн.
19 ушу чыңгыран айында 1935 жылы өлгөн, мотоциклден жыгылып түшүп. Өзүнүн профессиясы адистиги, археолог, чалгынчы, Британия армиянын офицери жана жазуучу да. Эмнеге ал аябай катуу баарына белгилүү болуп калган? Бул деген эң биринчи ошо Осмон империясына барып кызмат өтүп, чалкынчылык кылып британиялыктардан жиберип, Британия менен Аравия элдеринин ар кайсы баягы мындай ууруларынын Британия өкмөтү менен байланыштырган ушундай кишиси болуп калган. Анан эң негизги анын мындай толугу менен таасир астында болгон адам Аравиянын ичинде Эмир Фейсал болгон да. Лоуренс партизандык согуштарды жасаганга жардам берген Осмон империясына каршы. Бул деген укмуштуудай жана тарыхта белгилүү Акаба булуңун басып алуу жана Осмон империясынын темир жолдорун талкалоо иштери боюнча мындай түзмө түз катышкан. Ошонун ичинде дагы эң башкы Осмон империясынын темир жолу Хиджаз темир жолу болгон. Аравияга Осмон империянын аскерлерин алып келген жана салыктарды жыйнаган, көп ресурстарды алып келген темир жол болот, стратегиялык. Лоуренс Аравинский араб тилин үйрөнүп, түрк тилин үйрөнүп, баарын билип, жакшы билип, өзүнү дагы толугу менен арабтар менен сүйлөшүп, аларга ишенип, арабтардын эгемендүүлүк иштерине катышып, арабтарга эгемендүүлүк бериш үчүн аябай баягы жан дилин салып, ушундай катуу терең кирип кеткен адам болчу да. Ал деген араб кийимин дайыма кийчү, араб маданиятына мындай толугу менен ынанып кеткен. Анан бирок кийин ал мемуар жазган. Мемуар жазганда дагы өзүнүн баягы көп учурунда философиялык, психологиялык сүрөттөмөсүн берген, ойлорун, пикирлерин берген жана бул тарыхый дагы баалуулугу бар. Анын боюнча ошол Лоуренс Аравиялык деген Дэвид Лин деген кино тарткан, 7 Оскар алган ушундай нерсе да. Анан бир четинен бул баатыр, британиялык баатыр албетте, бир четинен арабтардын баатыры, анткени Махди деп аны эсептеп, Лесан аль Гаиб деп же болбосо баягы ошо Машаях деп аны арабтар артынан барып, шииттер да, сунниттер да ошо Осмон империясынын бийлигин талкалаган. Бирок ал деген британиялык колонияны таратканга жардам берген биринчиден. Экинчиден бул деген араб элин алдаган. Анткени арабтар ошо Махдинин артынан баратабыз деп, Осмон империясын талкалайбыз, араб эгемендүү мамлекетин орнотобуз деген ниеттер менен Осмон империясын кулаткандан кийин өз жергесинен ошондо Британия, Франция жакынкы чыгышты Сайкс-Пико деген келишим боюнча бөлүштүрүп алгандагы басып алган. Арабтарга ошондо эгемендүүлүк берилбей калган да. Ошондо арабтар алданган катары болуп калган да. Бир четинен Осмон түрктөрдү кубалашты, экинчи четинен эч кандай эгемендүүлүктү алышкан жок. Алардын жери толугу менен Британия, Франция, Португалия, Италия, Германия кээ бир учурда башкарып, чоң таасир кылып алышкан да. Ошол нерсе жаңы колониялар түзгөнгө жардам берген. Жакынкы чыгышты ушинтип алдоого салган да. Ушул адам өзү аябай катуу ушуга мындай эми жазган китебин окусаң, куса болгон да. Бул деген айтат, депрессия болгон, күнөө сезген. Ал Британия империясын кынчыгылдыңар мен үчүн деп айткан жана жалгыз жашап, анан акырында аттарын алмаштырып бир нече жолу акырында ушинтип өлгөн да. Ушул адамдын кусалыгын себеби өз китебинде жазат. Мен деген ушунча көп убада бердим дейт. Мага ушул убаданы кадимкидей Британия империясы берген. Мен Британия империясынын атын бийик коюп, анан өзү баягы королдук силерге убада бер деп арабтарга көп иштер жасагам дейт. Бирок акырында арабтарды алдаган болдум. Эмир Фейсалды алдаган болдум дейт. Ошондо мени ушу Британия империясы алдатты. Британия империясынын саясаты мени ошо көп нерсени туура эмес кылганга алып барды. Ошон үчүн мен чоң күнөө сезем дейт арабтардын астында. Бүт ошо Британия империясы үчүн чоң күнөө сезем деп ушундай китебин жазган да. Анан албетте негизи Лоуренс Аравиялык кандай иш аракеттер жасаганын карасак, бул деген албетте Аравия мына козголоң деп аталган 1916 жылдан баштап 1900 ошо 18 жылга чейин иш аракеттерге түзмө түз катышкан. Бул деген бүт арабтардын арасында жүрүп, Махди деген атка конуп, Машаях атка конуп, араб элин эмки 4-халифат түзгөнгө жардам берүүчү адам катары таанылып,
Мекканын шерифи Хусейн ибн Али менен ошо сүйлөшүп, британиялык жардам берип, ар кандай куралдарды карматып, колуна Осман империясына каршы 1916 жылы көтөрүлүштөрдү жасаган. Анан булардын негизи максаты ошо эгемендүү, көз карандысыз араб мамлекетин түзүү болгон. Британия толук бүт акча, курал, тамак аш жиберишкен. Анткени Британияга бул деген биринчиден Британия биринчи дүйнөлүк согушта Германияга каршы кайзердик Германияны алсыратабыз деген ниети болгон дагы бир четинен Осман империясын кырабыз деген ниети болгон да. Осман империясы биринчи дүйнөлүк согушта Германияга колдоо көрсөткөн. Ошондо Лоуренс 1916 жылы акыркы жылдары, ошо жылдын акыркы айларында келип калат Аравияда. Хиджазга келет. Аравия мындай батыш аравиялык жарым аралдын бөлүгүнө. Бүт ошол жерден маданиятты үйрөнөт, элди карайт, жергиликтүү эл менен дос болот, Файсал менен дос болот. Шериф Хусейн, Мекканын шерифинин башкарчысынын, ошо шериф деп койгон да башчыларды. Анын Фейсал уулусу менен аябай досу болуп, анын кеңешчиси болуп калат. Жана Лоуренс британиялык ошо башкаруучуларды айтат, арабтар чын эле ушул согуштан жардам бере алат деп, жана партизандык согушту уюштурат. 1917 жылы партизандык согуш башталат. Лоуренс аравиялык аскерлерди ошо мобилдик согуш, партизандык согушту алып барганга үйрөтөт. Арабтар менен бирге Хиджаз темир жолун ошо аны жардырат. Албетте ошол темир жол менен Осман империясы өз аскерлерин камсыздап турган. Бул рейдтер, бул деген чабуулдар Осман империясынын күчүн уратат. Анан албетте 1917 жылы ушул Теке айында Хиджаз жолун жардыргандан кийин Акаба булуңун басып алышат. Азыркы Иордан деп аталган мамлекет, ошо мисалы үчүн хандык Иордан. Ал Акаба деген шаары ошол жерде турган. Ошол жерден Фейсал экөө Лоуренс чоң мындай чабуул кылып туруп, узун мындай казат кылып туруп, узун баягы жол алып туруп, марш жасап туруп, ошо чөл аркылуу күтүлбөстөн Осман империясынын аскерлерин Акабадан кол салышат. Жана негизи ошол чөл тараптан эч ким Осман аскерлеринен күткөн эмес да, согуш болот экен, аскер келет экен деп. Ошол чөл ичинен чыга калышып, булар Акабаны басып алышат. Мисалы үчүн Дюна деген жаңы кинону Вильнёвдукун карасаңар, ошол жерден баягы Махди, Лисан аль Гаиб, жанакы Пол Атрейдес чөл тараптан келип алып, курттарга минип алып, бир маалда ошо баягы Аракистеги башкы шаарды басып алат да. Дагы ушундай нерсе тарыхта болгон, бирок бул Файсалдын жана ошо Лоуренстин күчтөрү Акаба шаарын басып алган болгон да. Ошол нерсе, ошо тарыхый окуя бүгүнкү күнү ушу биз ар кайсы кинолордон көрүп турабыз, жомокко айландырган. Акаба басып алынгандан кийин бул чоң жеңиш болуп аткан, анткени британиялыктар ошондо флотту жиберип, Кызыл деңиз аркылуу толугу менен ушу өзүнүн күчтөрүн камсыздаганга жетишкен да. Анан Акабаны басып алгандан кийин британиялык күчтөр, аскерлер келет деңиз менен, жана ошол Файсал эмирдин аскерлери менен биргеликте Лоуренстин баягы башкармалыгынын астында түндүккө барышат. Ман Аман Дерра деген азыркы Шам өлкөсүн, Сирия өлкөсүн басып алышат. Лоуренс анан Дамаск шаарына киришет 1918 жылы. Британиялык аскерлерден эрте арабтар Файсалдын ушу мындай туусу артында британиялык мамлекетин түзөбүз деп өзүнүн ошо арабтар ошо, так, здесь метку сделаем. Арабтар ошол Файсалдын туусунун астында өзүнүн жеке араб өкмөтүн түзөбүз деп түзө баштайт дагы, бирок Сайкс-Пико деген 1916 жылкы ушундай келишими пайда болот, ошо Франция менен Британияныкы. Бул Сайкс-Пико чечими боюнча, ушундай келишим боюнча
Британия менен Франция Аравия өлкөлөрүн кескилеп бөлүп коюшат Британия Франциянын ортосунда. Ошондо чоң Франция аскерлери жана Британия аскерлери келип калат жана арабтарды кадимкидей курал астына келтиришет да мыйылтыктар менен мээлешет. Жана ошо Файсалды барымтага алып туруп айтышат: "Сен ушул Сайкс-Пико келишимине кол коесуң же болбосо азыр сени өлтүрөбүз" деп. Ошондо Осман империясын бөлүштүрүү ушундай планы болгон, Сайкс-Пико планы. Ал планы боюнча линейка менен алып эле ошол Араб жарым аралын кескилеп салышкан ар кайсы өлкөлөргө. Жана ушу Файсал эмир Лоуренске айтат: "Сен эмне? Кандайча? Сен эмне бизди ушундай чыккынчы кылып, сен бизди алдадыңбы?" деп. Лоуренс ошол жерден депрессияга батат да. "Жок, мен алдаган жокмун эмир, мен Сайкс-Пико боюнча чечим боюнча эчтеке билген жокмун" дейт да. Бирок билгенби, билген жокпу, бирок бул Файсал эмирге далына артынан келип бычак сайгандай болуп калат да. Ошондо Франция Сирия жана Ливанды алып алат. Британия Ирак, Иордания, Палестинаны алып алат. Азыркы Газа секторун кошо, азыркы Израиль мамлекетин кошо. Орусия согуштан чыгат жана ал согуштан чыгышы үчүн Түндүк Анатолияны басып алат да. Ошо басып алганга укук алат. Анатолия бул билесиңер, бул деген Түркиянын азыркы жергеси да. Анан бул чечим аябай чоң мындай жашыруун болот. Арабтар акыркы убакытка чейин билбеген болчу. Албетте ошондо Британия, Франция арабтардын желин болуп алгандан кийин араб мамлекети пайда болбой калат. Француздар басып алып, аскердин күчү менен Файсалды Сириядан кубалап чыгат, Шам өлкөсүнөн 1920-жылы. Лоуренс болсо ошо Файсалдын "Сен эмне кылганың" деген сөзүн угуп, депрессияга батып, толугу менен ошо саясаттан качат дагы. Чоң пенсия алып, чоң байлык алып, британиялык ошо Таажи тарабынан чоң ыраазычылык каттарды алып, мамлекеттик ушундай каттарды алып, өзү барып анан Британияга жашап калат да. Ошондо Осман империясы Аравия, Сирия, Ирак, Палестина, Иран мамлекеттеринин үстүндөгү көзөмөлдү жоготуп алат. Арабтар ушундай мындай чектелген автономияны алышат, бирок чынын айтканда эч кандай бийлик колунда калбайт да. Жакынкы чыгыш толугу менен мандаттык башкаруунун астында калып калат, Британия жана Франциянын астында. Жана бул 20-кылымдын жаңы 1945-теги 38-жылдагы боло турган согуштардын негизи катары калып калат. Анан кантип анан кийин арабтар өзүнүн эгемендүүлүгүн алып алышат да, Осман империясынан дагы, Британия империясынан дагы. Мындай нерсе айтса болот, мисалы үчүн ушу Ирак 1920-жылдан баштап Британияныкы болуп калат. 1920-жылы Британияга каршы көтөрүлүш жасап арабтар, 1932-жылы Ирак өзүнүн эгемендүү күчүн алат. Ошондо согуш 12 жыл уланат да, Экинчи дүйнөлүк согуштун ичине кошо кирип туруп. Ошондо ал Ирактан Файсал биринчи, ошол бул деген Хусейн эмир, Меккенин эмири Хусейндин баласы болот да, Файсал биринчи. Акырында баары бир өзүнө ошол Иракты алып алат. Бирок Британия баары бир Файсалга түзмө-түз өзүнүн таасирин жасап турат. Анткени бир кездерде ошол британиялыктарды кубалап чыккандан кийин Файсал, британиялыктар баары бир шантаж кылып, ар кандай жолдор менен ошонун үстүнөн үстөмдүк кылып турат Файсал биринчинин үстүнө. Сирия жана Ливан Франциялык мандаты 1920-жылы Сайкс-Пико келишими боюнча болуп турган. Сирияда 1925-жылдан баштап 1927-жылга чейин чоң Францияга каршы мындай көтөрүлүш болот. Анан аябай катуу согуш болот. Кандуу франциялык ошо аскерлер катуу жапа чегет. 1946-жылы эки өлкө тең бөлүнүп кетет. Сирия жана Ливан жана француздарды кубалайт да акырында. Франция Бириккен Улуттар уюмунун баягы басымы аркасынан Экинчи дүйнөлүк согуштан ошо бүткөндөн кийин өзүнүн күчтөрүн чыгарат Сирия жана Ливандан. Иорданияда Эмират Трансиордания Британия мамлекети түзөт. Бирок ошо Британия мамлекетине каршы бир аз Хашимит династиясынан Абдалла биринчи ошо каршы согушту баштайт. Анан 1946-жылы Британияларга катуу талаптарды коюп, бир нече жолу согушкандан кийин Хашимитстик ошо хандыкты жарыялашат, Иордания деген. Сауд Аравиясы болсо 1932-жылы Абдулазиз ибн Сауд бедуиндердин мындай башкармалыгы астында
түзүлөт дагы. Абдулазиз ошо чоң аскерлерди жыйнап ошол кезде ошо Британиянын мандатынын астында турган араб жарым аралын басып алат. Ал деген анткени Британия басып алгандан кийин толук бүт аралды басып алган эмес болот. Ошонун чыгыш бөлүгү, чыгыш түштүк бөлүгү дайыма эркин болот да. Ошол чыгыш түштүк бөлүгүнөн Абдулазиз ибн Сауд күчтөрдү жыйнап, башка өлкөлөрдөн куралдарды жыйнап, Хиджазды басып алат, Мекканы басып алат, Мединаны басып алат. Мекка, Мединанын ичинде ушул Файсалдын арабтары, Ирактын арабтары тургандыктан жана ошо баягы Мисирдин арабтары тургандыктан аны четке кагат. Жана Сауд Аравия ошо кандыгын жарыялайм деп жарыялайт дагы. Жана ошол территорияны негизи Сауд Аравиясынын жарымы эч качан британиялык мандаттын астында эмес болгон, үстү жагы британиялык мандаттын астында болгон, бирок Мекка, Мединаны баары бир британиялыктар басып алганга коркушкан. Анткени бүт арабтар бизге атырылат деп. Анан Сауд эч кимиңер ошо арабтардын шерифтери, шейхтери эч кимиңердин күчү жетпептир, менин күчүм жетет деп басып алат да. Муну белгилеш керек, баса ошо бедуиндер, саудтар айтуусу боюнча түзмө түз эч кандай тууганчылыгы жок болчу Мухаммад пайгамбарга. Ошон үчүн Мухаммад пайгамбардын ошо тукумдары көп чачырап кеткен. Сирия, Мисирге, башка өлкөлөргө, Эмираттарга чачырап кеткен. Анан кээ бирлери Иранга чейин чачырап кеткен деп айтат да. Анан ошо саудтар басып алгандан кийин аларга арабтар аябай катуу чыгышат. Силер Курейш эмессиңер. Силердин эч кандай баягы укугуңар жок Мекка, Мединаны баскан десе, ошондо Абдулазиз ибн Сауд айтат да, силердин күчүңөр жетеби алып алгыла деп. Күчү жетпей калат эч кимдики. Ошон үчүн бедуиндер басып алат Сауд Аравиясын, анан башкарышат. Кийин дагы албетте баягы тууганчылык табылып калат кандайдыр бир жолдор менен. Саудтун арасында дагы ушу Мухаммад пайгамбардын урпактары бар деп сөздөр айтылып калат да. Бирок ушундай нерсе болот. Албетте эчки бир мандатка баш ийбеген саудтар ушу Сауд Аравиясын басып алат. Палестина болсо британиялык мандат 1920 жылдан 1948 жылга чейин болгон. Ушул жерде баягы британиялыктар колониялык согуштан жеңилип атабыз, колониядан бизден күч жетпей атат, бизде акча жетпей атат. Ушул экинчи дүйнөлүк согуштан кийин бүт ресурстарыбыз ушу Германия менен согушка кетип калды. Биз алысырап калдык. Колониялардан бийликти же кандуу өзүлөрүнүн жергиликтүү улутчул кыймылдар басып алат, же болбосо биз өзүбүз кетели деп акырындап кеткенге даярданып башташат. Дал ушул кездерде Бальфур келишими болуп, ошо экинчи дүйнөлүк согуштан аябай көп, биз 6 миллион еврей кырылды деп бизге жер бергиле деп израилдиктер туруп алат. Британия ушуну чоң сонун шанс катары кабыл алат дагы. Уинстон Черчилль айтат: эгерде биз Аравиядан өзүбүздүн күчтөрүбүздү чыгарыш керек болуп калсак, эгерде күчүбүз чын эле жетпей баратса, ошол азыркы жаңы СССР туруп алды эле, бутуна СССР аларга курал бере баштады. Анда биз ошол Бириккен Улуттар уюмунун чечими боюнча чыгышыбыз керек дейт. Бирок биз жөн чыкпайбыз деди. Биз деген ушул жерге Бальфур декларациясы боюнча еврейлерди келтиребиз деп туруп, Британия Европадан качып келген бүт еврейлерди ошо Палестинага көчүрө баштады дагы. Британиялык мандат берип, кадимкидей аларга укук берип, силер ушул жерден жашайсыңар деп уруксат берди. Бирок британиялык арабтар менен иудейлердин, еврейлердин ортосунда, жөөттөрдүн ортосунда согуштарды байкашты. Согуштар күчөп аткандагы ошо буу 147 өлкөнүн добушу менен Палестинаны баягы бөлүштүрөлү жана бир тарабында еврейлер жашасын, алар экинчи дүйнөлүк согуштан кийин өз мамлекетин талап кылып атышат, биз беришибиз керек, геноцид болушту деп. Бир бөлүгүн арабтарга берели десе, арабтар жок, биздин бүт Палестина биздики, арабтардыкы деп макулдой коюшту 1947 жылы. Макул болбой койгондуктан ошол Израилдин лоббиси бүт Британия, бүт Европадан, Америкадан чоң акчалар жибере баштады Бальфурга. Бальфур жана Бенгур жана кийин дагы ошо Израилге президент болуп калган Голда Меир деген кишилери барып туруп ошо жерден алар өзүнчө кибуцтарды куруп, ал жерге курал алып келип, бүт Чехия, Словакиядан, Германияны, фашисттик Германиянын Чехия, Словакия мурунку ошо курал жасап бергендиктен Германиянын үчүн, кийин ал жерде көп аябай Германиянын колдонулбаган куралдары калып калган да, юнкерстер, ар кандай баягы курал, пулеметтор, танкалар, ушу бүт танкаларды, тигрлерди, юнкерстерди
Чехия израилдик жаңы мамлекетке Бен Гурга сатып салды. Голдемер менен Бен Гур ушул чоң куралды көчүрүп келип Европадан ошо Палестинага анан өзүнүн Израиль деген мамлекетин жарыялашты жана өзүнүн эгемендүүлүгүн жарыялашты. Анан алгачкы араб Израиль согушу башталган так ошол 1948 жылы. Палестина болсо бул ошо устав жазып, жаңы мамлекет түзгөн конституция жазып жардам берсе дагы, чечим кылса дагы Палестинага ошондон бери эч кандай мүмкүнчүлүк өз мамлекетин жарыялаганга берилген жок да. Ошентип азыр эми-кечекти ушул жерден анан бир нече согуш болгон. Билгиңиздер арабтар 15 араб мамлекети араб лигасын түзүп, Советтер Союзунун куралын алып, миллиондогон армияны ушул еврейлерди жок кылганга жиберишкен Синай жарым аралы аркылуу Мисирдин жардамы менен. Бирок ушул жерден дагы ошо Израиль жеңип алды да 6 күндүк согушта. Баягы жана ошо сот күн согушу деп аталган бир согушта ошо толугу менен араб лигасын жеңди. Жеңгенден кийин арабтар эми-кечекти бир жарымы ошол ыбырайым келишимдер түзүшөбүз, Израиль менен дос бололу, өтө күчтүү болуп атат бул капырлар деп туруп алышты. Экинчи жарымы өлгүчө согушабыз, Палестинаны бошотобуз, арабтарды кырабыз деген сөздө болуп калды. Азыр болсо Трамп Дональд келип алып ушул Аравияны бөлүштүрөбүз, Аравиядан баары бир кандайдыр бир өзүбүздүн иш аракетибизди алып барабыз деп сүйлөп баштады. Азыр ушуна боюнча калып атат да бул жер. Британиялыктар баштаган деп айтса жаңылышпайсыңар да. Анан Мисирде ошо Мисирди 1922 жылы Британия ошо макул силер күчтүүсүңөр, силер укмушсуңар, элиңер көп экен, 50 миллиондон ашык, азыр болсо 100 миллиондон ашып кетти ушу Мисирдин эли. Биз силерге бизге каршы чыксаңар биз утулабыз, мейли, биз деген силерге эгемендүүлүк беребиз деп 1922 жылы конституция түзгөнгө, эгемендүүлүк түзгөнгө мүмкүнчүлүк беришкен. Британиялык аскерлери 1956 жылга чейин болушкан да. Ошондо 1955 жылы ошо Насер Гамаль Абдель Фарух деген ханды тактан ыргытышып, светтик мамлекет жарыялап, өзгөчө араб коммунизмин баягы Советтер Союзунун жардамы менен түзүшүп, ошо бийликке келип калышат да. 1952 жылдан бери ошол жерден анан Гамаль Абдель Насер Мисирдин башчысы болуп калат. 1956 жылы Гамаль Абдель Насер Суэц каналын басып алат дагы жана Британияны толугу менен ошо Мисирден чыгарып салат да. 1956 жылга чейин британиялыктар, франциялыктар ошо Суэц каналын башкарып турган. 56 жылдан баштап Мисир толугу менен Суэц каналын өзү көзөмөлдөйт. Ливия болсо Италия 1911 жылы басып алган, бирок колония катары 1934 жылы гана ушуну эсептелет да Ливия. Бирок экинчи дүйнөлүк согуштан кийин ошо Ливиядан Италия утулуп, Германия, Тобрук, Британия басып алып ошол жерлерди. Эл Аламейн, Тобрукта согуш болгондон кийин анан албетте буунун көзөмөлүнө өтүп кетет да, эч кимге баш ийбеген жер катары. Жана 1951 жылы өзүнүн көз карансыздыгын алып алат да. Анан бирок 1969 жылы Муаммар Каддафи аяктагы шейх хандарды бийлигинен ажыратып, бийликти басып алат дагы. Кийин Жамахирия деген мамлекетти жарыялайт. Бул деген толугу менен кайра коммунисттердин акчасы жана куралы менен жардамы менен жана нефтке баалар өсүп кеткенде өзү дагы аябай жаман байып Муаммар Каддафи. Мен деген исламдык коммунизмди жарыялайм деп жашыл китеп жазып, ошол исламдык коммунизм Жамахирияны орнотот. Анын эме тагдырын башка бир роликтерде айтып бергем да, ошол жерден окусаңар болот. Алжир болсо Марокко, Тунис баары тең Франциянын көзөмөлүнүн астында болуп турган да. Марокко, Тунис өз көз карансыздыгын 1956 жылы дипломатиялык жол менен алып алышкан. Эми-кечекте аякта хандыктар сакталган. Алжир болсо Франция менен партизандык согушта аябай катуу согуштан өттү да. 1954 жылдан 1962 жылга чейин миллиондон ашык араб өлтүрүлгөн. Мыкаачылык менен Франция колонияны өз колуна кармаганга аракет кылган. Ушул жерден франциялык ошо генералдар Шарль де Голль өзгөчө белгилүү. Шарль де Голль ошо экинчи дүйнөлүк согуштан Франция утулганда ошо акыркы партизандык согушчандарды башкарып, ошо Британиянын жардамы менен, Американын жардамы менен өзүнө көз карансыздыкты кайтарып, Германияны жеңгенден кийин
Шарль де Голль бүт ошол согуш аспаптарын, куралдарын Алжирге жиберет да. Анан Алжирден кан суудай төгүлөт да, бир нече тагдырлар сынат. Алжирлыктар көп өлүшөт да, бирок миллиондон ашык деп бул эми расмий эле маалымат да. Расмий эмес маалымат боюнча миллиондон ашык, 2-3 миллионго чейин барып калышы ыктымал ошо Франциялык тарабынан өлтүрүлгөн алжирликтер. Акырында 1962 жылы Алжир өзүнүн көз карандысын алып алат да. Ошентип алар өзүнүн көз карандысыздыгы үчүн согушуп, 1920 жылдан баштап 1970 жылы толугу менен колониалдык көз карандылыктан бошоп алышат да араб мамлекеттери. Ошондо бул аябай жаш мамлекеттер. Бирок эмгичекти Сайкс-Пиконун келишими боюнча, ошол Лоренс Аравинский жасаган келишимдер боюнча таасири эмгичекти кылынып жатат ал жерлерде. Анан чоң оюн башталат ошол эле буга чейин жылдары да. Чоң оюн деген бул деген Ост-Индия компаниясынын кызматкерлери Артур Коннелли тарабынан 1840-жылы Кабулдагы британ саясий өкүлү тарабынан Бомбей губернаторлугуна жөнөтүлгөн каттын көчүрмөсүнүн четинде колдонулган. Бул эми Редиард Киплинг тарабынан Ким деген 1901-жылы жазылган романында кеңири таралган да. Чоң оюн деген эмне? Чоң оюн деген Британия Афганистанды каратып алам, Индияны каратып алгандан кийин, Непалды, Белуджистанды каратып алам, Тажикстандын азыркы Памирди, Бадахшанды каратып алам, Кытайга кирем, жана ушул Борбор Азияга кирем деген аракеттер болгон да. Биздин Кыргызстандын түштүк ченине чейин барган. Менде эмгичекте бир тааныштар бар, ошо үй бүлөлөрү карып калган, улгайган адамдар бар. Баткенде, Лейлекте, ошо Алай райондорунда. Аларда эмгиче кээрлеринде сүрөттөр бар. Эски сүрөттөрүндө алардын карыялары, ата бабалары британиялык формачан кийинген да, британиялык тамекилер тартышкан бир кездерде. Британиялык портсигарлар бар аларда, британиялык товарларды алышкан. Кээ бир учурда мурунку эски мылтыктарын, Беккер мылтыктары да кезигет да ошо биздин түштүктө. Ошол британиялык чалгындар келип, схрондор жасап, складтар жасап, ушундай Британиянын келишине мындай кандайдыр негиз түзгөнгө ошо аракет кылышкан. Дал ушул Афганистан жана Кыргызстан түштүгү жана Казакстан так ушул жери Британия жана Орусия империясынын ортосундагы оюнчукка айланган. Ошол жерден Орусия жан талашып, ушул жерлерди басып алалы, британдыктардан эрте бололу, британиялыктарга бербейли деп ушул Самарканд, Бухара, Хива хандыктарын, Кокон хандыктарын талкалап, казак Кенесары Касымовду өлтүрүп, кыргыздар менен чаташтырып, ушул Кенесары кыргыз бийлер, казак бийлер бири-бирин жек көрсүн деп. Ушул жерден баягы Туркменияны басып алып, Туркмениянын 60%, 50% калкына чейин кырып, Туркменистандын катуу аябай кандуу кырып, ушул жерден балдарды да, кыздарды да баары согушкан да ошо өгүздөр. Анын өгүздөрдүн баарын кырып, ушинтип басып алышкан. Каракалпактарды багынтып, ушул жерден Ногой ордосун жок кылып, ошо Суворов кездеринде, кийин ошо баягы жаңы заманда, ошо 20-кылымдын башында, 19-кылымдын аягында бүт ушул жерлерди жан талашып Британияга бербейли деп басканга аракет кылышкан да. Жана ушул жер өтө кандуу талаага айланган. Дал ушул убакта чоң оюн деп аталып, ушул Борбор Азия тегерегинде көп Британия менен Орус империясынын жана чын Кытайдын ортосундагы болгон кагылыштар болгон да. Канча кан төгүлгөн. Бизде Кыямат Кыроол деген жерлер бар да. Ошол Бактуу Дөлөнөтү деген бар, Боом деген капчыгай бар. Ошол Долон капчыгайында бир нече Чин империяларынын аскерлери, сөөктөрү жатат. Калмактардын Жунгар империянын сөөктөрү жатат толтура. Биздин да ата бабаларыбыз оңой болгон эмес да. Тоо астына бууп салып, кырып салган. Өзүнүн 10 эсе көп аскерлерди тоолордон кармап, кырып салган учурлар болгон да. Ошо Кокон империясынын Курманжан-Датка дагы ушул убакта болот да. Курманжан-Датканын кээ бир мисалы үчүн тамеки тарткандары британиялык сигареталарда аралашып кеткен. Британиялык чалгындар да келип сүйлөшүп кетишкен көп жолу. Афган эмири дагы ошо көп Британия менен баарлашкан да. Ушул жерден Уйгур Суарда дагы баягы Кашгар шаарында дагы британиялык чалгындардын ошо товарлары, акчалары жеткен болчу. Ошол жерден кийин Орус империясы геноцид жасап, ошо британияларга кыргыздар өтүп кетпесин деп ушу 1916-жылы бизге уюштурушкан да. Ушул жерден биздин кыргыз калкынын 40%-ын кырган ошо британиялыктар келип ушул жерге үстөмдүк кылбасын деп эле ушу Орус империясы кырган бизди, геноцид кылган кадимкидей.
Сөк деген ошондо капчыгай бар Кытай менен, ошо Кызыл Суу аймагында Кытай менен Тарим аймагындагы баягы Кыргызстан менен чек араш жерде. Сөк деген ошо капчыгайга барып, кадимкидей кырылып кеткен, үшүп кеткен кыргыз баягы элинин сөөктөрүн тапсаңар болот да, муз астында. Ушул жерде көп аябай. Ошондой нерселер болгон да. Дал ушул убакта болуп кетип атат бул нерселер. Анан Орусия Британия тирешини менин досторуман куткар деп ушу карикатура тартышкан ошол кездерде Европада. Бул деген британиялык карикатура Save me from my friends. Бир жагынан британиялык арстан турат. Ошо экинчи жагынан орустун аюусу турат да. Оган Эмиришир Али. Ошо экинин ортосунда кысылып калган ошондой кандайдыр бир адам болгон. Афганистанга көп ушундай Шер Алиге чоң катуу басым кылынган эки империянын ортосунан акырында ошо Афган эли козголуп, Британия империясын кырганга жетишишкен да. Британия империясы менен ошо согушкан. Ошол кезде дагы Парс империясындагы Каджар султанатты Орус империясы башталат, азыркы Армениянын жерлерин, Карабах, Иреван, ошо Атропатена же Азербайжанды басып алышат дагы. Жарымынан аз ошо Азербайжандын жерин ошо Парс империясына калтырышат да. Ошол жерде Грибоедовдун тагдыры, Каджар султанаты. Бир жагын ошол Парс империясынын, Осмон империясынын бөлүктөрүн Британияга басып алганга аракет кылат. Германия дагы кирип алат да, басып алат. Ушундай Парс империясынын тытмалоо, Каджар султанатын, Каджар Персиясында ошондой нерсе болот да ошол жерде. Кытайды куратышат. Кытайда баягы Чин империясы ичиндеги ихетуандардын көтөрүлүшү болуп кетип, ошол боюнча да кеңири мен айтып бергем. Менде бир цикл бар, ушуга окшош эле бир нече роликтен 6бы, 7бы, 6 ролик го дейм. Ошо Кытайды терең түшүнүү деген, же болбосо 3 ролик болсо керек да. Ошол жерден ушуну айтып бергем да. Чин империясы ошо императрицасы Цися сурайт да ошо Европа мамлекеттерден: бизде ошо ихетуандар, боксерлор, баягы куралсыздар көтөрүлүш жасады. Чин империясын талкалаганга аракет кылчу. Жардам бергиле деп чакырганда, Германия, Британия, Орусия, Жапония да жада калса ошо жаңы бутуна тура калган АКШ жана башка ошо Франция мамлекеттери келип туруп Кытайды кууратышат да. Бир нече жолу ошо тоношот. Британия 3 опиум согуштан 3 жолу тоносо Кытайды, дагы ошол державалар келип бир-эки жолу ушинтип тоноп кетишет толугу менен да, элин кырып. Кытайга бул 100 жыл кемсинтүү деп тарыхында жазылып калган. 100 жыл алар Европа өлкөлөрүнө кемситилген да. Анан бирок Британия 20-жылдары колонияларды жогото баштайт да. Анткени ички саясий өзгөрүүлөр болот. Лейбористтик партиясы түзүлөт. Алар деген аялдардын шайлоо укуктары үчүн согушат, алгачкы жолу суфражисткалар. Жана суфражист кыймылдары Люксембургда ошол дагы суфражисттердин кыймылы күч алат. Клара Цеткин, Роза Люксембург деген аттар ушул жерде пайда болот да. Либералдык өкмөт башталгыч социалдык ошол негизин түзөт. Акысыз мектептерге тамак талап кылат да. Эмгекчи пенсиясын орноштурат. Жумушсуздук боюнча камсыздаруу жана социалдык пособие деген түшүнүктү пайдаланышат. Колониялардан акчаны алып алышып, булар Британияда пособие төлөшөт да. Аялдар добуш берүү үчүн укук күрөшүү Эмилин Панхерсттин аты менен белгилүү. Алар шайлоо укугу үчүн радикалдуу аракеттерди көрүшөт. Кээ бир учурларда адамдарды өлтүргөнгө да барышат, забастовка, стачкаларды уюштурушат, коомчулукка чоң талкуулар жаратат. Ачкачылык жарыялап, имараттарды талкалап, ошо саясатчыларды кысым көрсөтүшүп, шантаж кылып, мисалы үчүн жыныстык шантаж кылып, кээ жерде атып салып, ушундай нерселерди жасагандан кийин Британияда аялдарга добуш берүүгө укук беришет да. Элдик бюджет деген нерсе башталат. Лорддор менен күрөш 1909-жылы, 1911-жылы финанс министрлиги Ллойд Жорж байлардын салык салып, жана флот жана социалдык программаларды каржылоого сунуштап, коммунизмди уюштурушат да. Булар деген байларды кустурат да. Байларды кустуруп туруп, майын баягы сыгып алышат да, байлыктарын. Коммунизм орнойт Британияда.
лорддордун палатасы бул мыйзамды четке кагат, бирок 1911 жылы палата лорд ыйгарым укуктары чектелинет. Финансылык мыйзамдарга тоскоол болуу мүмкүнчүлүгүн жоготушат да, анткени жаңы конституция шайланат, жаңы конституция түзүлөт, мыйзамдар түзүлөт. Лейбористтер катуу консерваторлорго жана ошол лорд палатасын кысымга алып, өзүнүн койгон коммунисттик максаттарына жетишет. Ирландия маселеси, жарандык согуш коркунучу 1912-жылы Ирландияга автономдук берүү тууралуу мыйзамга алып келет. Бирок Ольстердеги козгоончулар каршы чыгып, куралдуу отряддар түзүлөт. Католиктер да жооп катары армиясын түзүшөт жана Англияга каршы согуш башталат да. Ольстердеги ИРА түзүлөт да. Бул деген ошо Түндүк Ирландиянын боштондук үчүн күрөшкө турган армиясы деген кыймыл түзүлөт. ИРА террористтик жолго катуу барат дагы. Бир нече жолу ушу эми-кечекти согушуп келишет да. Эми-кечекти террористтик жардырууларды барып, констеблдерди өлтүрүп, фараон деп коет, полицияны фараон деп аташып, фараондорду өлтүрүп, ушундай британиялык полицияга каршы чоң күч аракеттерди жасашат да. Анан ошо жарандык согушка жакындап калат. Бул нерсе толугу менен Британиянын күч аракетин Ирландияга жиберип, колонияларга болгон көңүлүн алаксытат. Тышкы саясат боюнча Антанта 1904-жылы Англия, Франция Антантаны Entente Cordiale деген түзүлүп, Европа державаларынын блоктору башталды. Бул деген Британиянын Европага болгон таасирин азайтат да. Бул келишим кийинчерээк Биринчи дүйнөлүк согушка жол ачып, стратегиялык союздардын башталышы болот. Британияга кеңири катышат, бирок Британиянын ролу бир нече жылдын ичинде азайып баштайт да. Британиянын геосаясий оюндары алсырай баштайт да, өтпөй баштайт. Биринчи дүйнөлүк согуш мезгилинде Британияга каршы Германия өтө катуу атырылат. Жана Британияда граф Цепелин алгачкы ошол Франциядагы дирижабль деген учуучу ушундай кандай газ менен, жылуу газ менен, анан кийин гелий жана водород менен учуучу ушундай килейген дирижабльдерди кура башташат дагы. Цепелин негизи аны круиздерге жана өз байлыгына жумшаса, кайзердик Германия кой биз муну курал катары колдонолу деп, чоң бийиктикте ошо 7-8 миң метр бийиктиктен келип туруп Британияны бомбалай башташат да. Ошо тынч өлүм катары белгилүү болгон. Чоң бийиктикте бул такыр байкалбас болот эле да. Анан толук тынчтын ичинде бир маалда бомба учуп келип үйлөрдү жарды баштайт Лондондо. Бул нерсе аябай кооптондурат жана Британияга аябай нервине тиет да. Ошол тевтондук же болбосо германиялык гениалдуулугу, техникага өөрчүшүп кетиши Британиядан аша баштайт. Ушуну көргөндөн кийин Британия аябай катуу мындай психологиялык жактан депрессияга батат эли. 4-чү ошо теке айынын 1914-жылы Бельгиянын бейтараптуулугун бузган Германия жооп катары премьер-министр Асквит Германияга согуш жарыялайт да, ошо британиялык премьер-министр Асквит. Британия аскерлери салгылаша баштайт. Бельгия жана Франция батыш фронттон тышкары Англияда, Месопотамияда, Синайда, Дарданеллде, Синай бул деген Мисирде да, 1915-жылы Грецияда, Салоникте, Италияда жана Африкада салгылашууга катышат. Италиялыктар Осман империясы Германиянын өнөктөшү болот ушул Биринчи дүйнөлүк согушта. Орусия болсо ошо Антантага кошулат дагы. Дарданелл операциясында эң ири жоготууларга дуушар болот ушу британиялыктар. Көп болгон компаниялардын бири болот ушундай жоготууларга ээ болгон. Жана ушул так ушул кезде Чанаккаледе жаш Уинстон Черчилль Анзакты бириктирип алып, бул деген британиялык көр кармагынын астында турган Австралия жана Жаңы Зеландияда, анын ичинде Маори элдерин дагы алып келип, чоң аскер күчтөрүн түзүп, британиялыктар өлүп калбасын, эми Анзак өлө берсин деп, ушул Анзакты ошо Чанаккаледе каршы киргиздирет жана ошол жерден 500 миң кишидей өлөт да, ошол жерден Чанаккаледен. Осман империясы катуу туруштук берет. Ошондо Австралия менен Канада жана Жаңы Зеландия элдери айтат да: "Эй, Британия, сен бизге тең дейсиң. Бирок эмне үчүн британиялык офицерлер биз менен кошо Чанаккаледен кошулган жок баягы атакага да, чабуулга? Көрсө силер өзүңөрдү өтө таза карап турбайсыңар. Силер бизди 3-чү сорт адам катары көрүп турбайсыңар" деп, анан кийин биз деген Британиянын таажысын астында калабыз, бирок мындан ары биз өзүбүз аскердик чечимдерди кабыл алабыз деп өтө таарынып Британия өкмөтүнө жана таажысына
Канада, Австралия, Жаңы Зеландия өзгөчөлүк саясатты ала башташат да. Дал ошол маалга ушул келип калат биринчи дүйнөлүк согушта. Ички мобилизация, социалдык өзгөрүүлөр 1916 жылы алгач ирет милдеттүү аскерге чакыруу киргизилип, аялдар массалык түрдө жумушчу күчү катары тартылып, согушка да катыша баштады да. Британ шаарлары аба чабуулдарына кабылып, согуш алгачкы жолу жарандарга түзмө түз таасир этти. Британиялык жөнөкөй жарандар хан эл катары өзүн сезип, империялык эл катары өзүн сезип, бир маалда түшүндү: дүйнө жүзү өзгөрдү, британиялыктар эми элита эмес, британиялыктар кара жумуш жасай баштады. Колониялар атырыла баштады. Колонияларда британиялыктарга башка эч ким баш ийбей баш ийбес болуп калды да. Чоң жоготуулар болуп баштады. Согушта 850 миңден ашык адам жоготту Британия биринчи дүйнөлүк согушта. Бул тарыхында эң чоң адам жоготуулардын бири болуп калды. 1918 жылы шайлоо реформасы, эл өкүлчүлүк жөнүндө мыйзам кабыл алынып, эл деген: эй аристократтар, эй лордтор, силер деген өз каныңарды эмне төкпөй атасыңар? Жөнөкөй эл жапа чегип атат. Биз деген экинчи монархияга ишенбейбиз деп, ошо монархтардын, лордтордун укуктарын кескиле баштады да, эл демократия көтөрүлүп. Бардык эркектерге 25 жаштан жогору жана айрым аялдарга 30 жаштан кыймылсыз мүлк менен шайлоо укугу тапшырылды. Муну менен шайлоочулардын саны 3 эсе көбөйдү жана демократиялык өзгөрүүлөр болуп кетип, Британияда лордтор, ханзадалар, таажи өз бийлигин жоготту. Ирландиялык кризис ошол 1918-1922 жылы Ирландиянын бөлүнүшүнө алып келди, автономиясына алып келди 20-жылга чейин. 21 жылдары Ирландия Улуу Британия көз карансыздык үчүн согуш жүргүзүп, 1921 жылы Ирландиянын эркин мамлекет түзүлүп, доминион макамды алды. Түндүк Ирландия Британия курамында калды, бирок түштүк Ирландия ушундай өзүнүн жалпы Ирландия өзүнүн көз карансыздыгын алды да. Бул чечим дагы жарандык согуш коркунучун жаратты. Социалдык реформалар, саясий өзгөрүүлөр ошол 18-24 жылга чейин 1900 кабыл алынган мыйзамдар менен окутуу милдеттүү жана акысыз болду. Пенсиялар жана жөлөк пулдар көбөйдү. Пособие деген түшүнүк кеңири таралай баштады. Аялдар толук шайлоо укугуна ээ болду. 28 жыл эркектер менен тең элишти. Бүт баягы маяна боюнча дагы тең элүү боюнча азыр күрөш уйланып атат. 1924 жылы түзүлгөн биринчи лейбористтик өкмөт социалдык чыгымдарды көбөйттү. Социализм орной баштады Британияда. Дал ушул учурда Карл Маркс, Фридрих Энгельстер баягы окуткан китептери ушу Британияда күч ала баштады. 1926 жылдагы жалпы улуттук стачка болду. Көмүр тармагындагы эмгек шарттарына канааттанбай, нааразычылыгын айтып, эл стачкаларга катыша баштады. 4 миллион жумушчу катышып, 9 күн ичинде иш таштап, жумуш жүрбөй өлкөдө турмушу дээрлик токтотту да, бирок өкмөт катаал чаралар менен аны басты. 1929-1933 жылдары дүйнөлүк экономикалык кризис башталды. Ишсиздик саны 3 миллион адамга жетти Британияда. Макдональд коалициялык улутчулдук өкмөт түзүп, чыгымдарды кыскартты жана социалдык жөлөкпурлардын убактылуу түрдө жокко чыгарды. Бирок 1934 жылы баштап экономика калыбына келип, кайра эл көтөрүлө баштады. Кайра лейбористтер бийликке келип, пособияларды киргизди. Пособиялар бюджетти кескиледи да. Пособиялар Британияны алсыздатты. Ошондо Мюнхен келишими болуп, фашизмге реакция болуп, 1938 жылы премьер-министр Невил Чемберлен Германияда ошо Гитлердин тууганы болгон ошо Матильда жана башка ошо анын дагы бир кызы, ушундай туугандашып кеткен кыздары менен ушундай кандайдыр катнашка өтүп кетип, Германияга ушундай бир таасирин алып, Германиядан тынчтандыруу саясатын жүргүзүп келип туруп, мен силерге согуш эмес, тынчтык алып келдим деп 1938 жылы кол коюп, Гитлерге Судет аймагын бергенге макул болду. Бул аракеттер Германиянын агрессиясын токтото алган жок, ого бетер Германиянын ошондой кардын ач кылдырды да, жана экинчи дүйнөлүк согушка жол ачты. Чемберлен бийликтен кетип, анын ордуна кайра Уинстон Черчилль келип туруп, экинчи дүйнөлүк согушту баштайт Германия менен. Уинстон Черчилль баягы азыркы Зеленскийдей болуп алып, мындай кийим, камуфляж кийип алып, шортучан баягы британиялык аскерлердин кийими да, оливка камуфляж, мындай кирге окшогон хаки өңүндөгү. Барып алып туруп, ошо тегерек кабинетке, ак үйгө, АКШга келип жашап алды да, АКШдан жардам сурап,
кечке жардам сурады. АКШ жардамды аз аздан берип атып, акырында бир топ берип баштады дагы. Кийин ошо 1942 жылы Жапония АКШга кол салгандан кийин Перл Харбордон бул дагы Британиянын атайын операциясы болду деп көп айткандар бар. Германия менен ушул СССРды да салгылаштырган деген ушундай имидждер бар. Анткени британиялык разведка аябай мыкты иштеген, геосаясат кыймылдары мыкты иштеген деп эсептелинет ошол кездерде. Жана ошо СССРды дагы Германия менен кошо келатты эле. Германия менен ошо биргелешип Европаны бөлүштүрүп, акырында бул жерден чоң баягы СССР Британияга ишенип, Германияга кол салып мындай кол салууну даярдап жатканда Германия алгач ошо СССРге кол салып баштады. Ушу менен Германия 2-3 фронтту ачып алды да. Британия жана СССР менен. Башка өлкөлөр жеңил басып алган болчу Европада. Анан Украинада абалда калган Британия ошол кезде. Аябай кыйынчылык болгону Британия үчүн. Согушка кирүү фронттор 3 сентябрь 1939 жылы Британия Германияга согуш жарыялап баштаган. Бул этапта шылтоолук согуш жүрдү. Германия Францияны, Бельгияны, Нидерландыны басып алган. Черчилль болсо премьер-министр болуп, ошо бугу айда 1940 жылы Британия ар кайсы фронттордо Европа, Африка, Азия согушуп, Эл Аламейн, Сицилия, Нормандия, Бирма чоң салгылашууларда катышты. Ошо британиялыктар, германиялыктар колониялар территориясында. 1940-44 жылы Британия Германиянын массалык аба чабуулдарына кабылды. Лондонду кошкондо, Ковентри шаарын кошкондо согуш маалында 265 миң аскер жана 60 миң жара каза болду. Соода кемелеринин жарымынан көбү, 2 бөлүгү жоголду. Ар бир үчүнчү үй бузулган же жабыр тарткан Британиянын ичинде. Германия Лондонду жана башка шаарларды жаман катуу бомбалаган. Юнкерстерди жиберип, кийин Британия өзүнүн Spitfire ошо кыргыч учакты куруп алгандан кийин Британия асманды өзүнө кайтарып алган. Ошондо Германия Фау ракеталарын ойлоп тап, Фау-1, Фау-2 ракеталар менен Лондонду жана Ковентри шаарларын кырган, талкалаган болчу да. Баллистикалык ракеталар менен Германия алгач баллистикасын жасап. Бирок бул баягы космоско учкан баллистика эмес, мындай да, мындай жиберилген реактивдүү ракеталар да. Аба ичинде эле калышкан болчу, бирок баллистика деп эсептесе болот. Япониянын багынышы менен 1945 жылы англо-американдык күчтөр Германияга кирип, 4 майда түндүк батышта Германия багынып берди. Бирмада британдар япон күчтөрүн артка сүрүп, ошо индиялык аскерлердин жардамы менен 2 майда Рангунду басып алат. Япония 1-сентябрда 1945 жылы капитуляцияны жарыялайт. Социалдык мамлекеттин түптөлөт. Ошондо 1950 жылы Этлинин лейбористтик өкмөтү түзүлөт. 45 жылы Улуу Британия жалпы жыргалчылык мамлекетине айлантат. Бул деген жалпы жыргалчылык мамлекети бул толук социалисттик долбоор да. Бекер медицина, пенсия, жөлөк пулдар, 1 миллион мамлекеттик турак жайлар курдурду. Ижара баасы көзөмөлгө алынды. Банктар мамлекетке толугу менен баш ийди ошол кездерде. Улутташтыруу жана карточкалык система жарыяланат. 48 жылга чейин көмүр, газ, электр, темир жол ишкерлери жана хан заадалардын ишканалары толугу британиялык өкмөт менен урулушташтырылат дагы. Банк тармагы улутташтырылат, мамлекеттик сектор түзүлөт. Экономикасынын 25%-ын мамлекеттик сектор камтып алат. Карточкалык системасы согуштан кийин да сакталып, айрым азыктарга 1954 жылы боюнча карточка менен азык-түлүк бөлүштүрүлөт да. Бул нерсе экономиканын кабыл алып келет, бирок бул нерсе толугу менен алсыратат да. Британияны алсыратып, Экинчи дүйнөлүк согуштан Британиядан колониялар бөлүнө баштайт. Акырындап ошо 1945-1950 жылы ушундай колониялар калат. Кызыл көрүп атасыңар, ошо Гаяна, Түштүк Америкада. Түндүк Америкада толук көзөмөлдү жоготот. Ошо дагы эле араб мамлекеттери Судан, дагы эле баягы Трансвааль, Родезия деген өлкөлөр түзүлөт жаңы. Родезияга каршы революцияларды башташат жергиликтүүлөр. Ушинтип дагы ошо Мьянма, Бирмада, ошо Гонконгко көзөмөл сакталат британияныкы, бирок толугу менен ушу колониялар бөлүнүп кетишет. Колонияларды Британия жоготот да. Ушуну улутчул администрациялар өзүнө эгемендүүлүктү сурап алып же болбосо күч менен алып алып.
1951-1964 жылы консерваторлар бийликке кирип, Уинстон Черчиллден кийин Эден болот, Макмиллан жана Дуглас күн премьер-министрлер болушат. 1956 жылы Суэц жаңжалынан кийин Британиядан дүйнөдөгү таасири төмөндөй баштайт. 56 жылы ошо Гамаль Абдель Насер Британиядан Суэц каналын тартып алат. 1964 жылы 1970 жылы лейбористтик партиясы Гарольд Вилсон жетекчилиги менен жеңишке жетишип, социалдык реформаларды туруктуулугуна орнотууга аракет кылат. Түндүк Ирландиянын баш кааламаттыктары күчөйт, иммиграция маселеси курчайт, Ирландиядан иммигранттар качат Американы коштой. Индиядан иммигранттар Британияны көздөй качышат да, келишет. 1970-1979 жылы консерваторлор партиясы Эдвард Хит өкмөтү жетектеп, Британия ошо евро биримдикке кошула баштайт дагы. Бирок ошол евро биримдиктин гана экономикалык мындай системасына. Бирок экономикалык кризис, инфляция жана энергетикалык тартыштык менен коштолгон массалык нааразычылык лейбористтердин кайра бийликке келишине шарт түзөт. 1979-90 жылдары Маргарет Тэтчер өкмөттү жетектейт жана лейбористтердин бийлигин азайтып, темир айым деген атка конуп, либералдык реформаларды консерваторлорго мындай кандайдыр жардам бере баштайт. Ошондой темир айым катары белгилүү болот. Профсоюздарды чектетет, ири мамлекеттик ишканаларды жеке менчиктештирет. Фолкленд согушун өткөрөт. Фолклендтен жеңип түштүк Американы. Ушул аны менен аяктап согуш, бирок мындай атайын жекече адамга салык салып, эл арасында терс кабыл алынат да ал нерсе. 90-жылдары, 97-жылдары Джон Мейджор премьер-министр болуп, 92-жылы шайлоодо жеңишке жетишет. Бирок кара шаршемби валюта кризиси, ушуну дагы айтышат Джордж Сорос уюштурган деп. Анын бийлигине көлөкө түшүрөт. Джордж Сорос ушул жерден миллиарддаган капитал жасайт, фунт стерлингди түшүрүп ийип. Жана Джордж Сорос аябай бай адамга айланат, Британиянын экономикасын кыйратат. Джордж Сорос ушундан баштап Британиянын кара тизмесине кирет, бирок Британия расмий түрдө аны менен эч качан согушкан жок да. Анан 1997 жылы шайлоодо Тони Блэр башында турган лейбористтер жеңишке жетишип, реформанын доору башталат. Кайра коммунисттик идеялар Британияда болот. Улуу Британия эми бириккен хандык болуп калат. Ушул картада бир гана ошо таза кызыл өң Британияда калат жана Түндүк Ирландияда. Ошол 3 Шотландия, Түндүк Ирландия жана Англия үчөө биригип бириккен хандык деп аталып калат. Эң кичекти расмий документтерде Улуу Британия деп аталбай, экинчи бириккен хандык деп аталат да, жана бүт расмий документтерде, эл аралык документтерде UK, United Kingdom деп белгилүү болуп калат да. Ошондой болуп кетти. Анан жаңы заманда билесиңер, жаңы эле заман болуп атат азыркы жылдары. Ошо Елизавета экинчи аябай узак хан, падышайым ханша болду. Азыр болсо уулуна Георг 4 деп туруп ушул бийлик берилди. Ошол азыр уулу принц Уэльский үстөмдүк кылат, бирок ал дагы өтө карыды, ооруп атат, жакшы каралбай атат да. Британия премьер-министрлер менен башкарылып жатат. Борис Джонсон болгон, анан кайра алгачкы жолу тарыхта индус болгон. Ошо жакында эле премьер-министр, азыр кайра премьер-министр алмашты. Ошо 21-кылымда согуштарды коопсуздук. 2003 жыл Британия Иракка АКШ менен кошо кол салды. Бүгүнкү күнү Британия АКШнын кол астында, көзөмөлүндө болуп атат деген сөздөр тарайт. Коомдо жана өкмөттө нааразычылык бул жаратат. Ошондой эле өлкө Афганистандын аскердик операцияларына 2002 жылы катышып, аябай активдүү кийгилишти. Конституциялык реформалар 2005 жылы мыйзам негизинде палаталардын жогорку соттук ыйгарым укуктарынан алынып, 2009 жылы Улуу Британия жогорку соту Supreme Court түзүлдү да. Сот толугу менен көз карандысыз болду. Анан евро биримдиктен чыгып кетишип, Brexit кылып ийип, Борис Джонсон 2016 жылы референдум аркылуу Британия евро биримдиктен чыгуу чечимин кабыл алды. Бул чечим Тереза Мэй, андан кийин Борис Джонсон, Лиз Трасс жана Риши Сунактын премьерлик мөөнөтү менен коштолду. Бул нерсе бир четинен Британия эгерде көп акча евро биримдикке берип турса, ичинде мүчөлүктө болгондо, чыгып кеткенден кийин андан да катуу кризис болду. Евро биримдик өзүнүн базарларын жаап салды, пошталарды киргизди. 2020 жылдан 1 февралда Британия расмий түрдө евро биримдиктен чыгып, эми азыр евро биримдиктен чыккандан кийин кайра жумушсуздук жана экономикалык кризистин астында. Ички саясий туруксуздук болду. 2022 жылы премьер-министр тез алмашты. Борис Джонсонду отставкага кетирип, Лиз Трасс келип, бир айга жетпей кызматын тапшырып, андан кийин Риши Сунак бийликке келди. Саясий өзгөрүү 4-ошол
текеде 2024 жылы шайлоолордо лейбористтик партия 19 жылдан кийин кайра жеңишке кирип, Кир Стармер жаңы премьер-министр болду. Эми Кир Стармерге каршы жеке Илон Маск чыгып атат да. Икстен Кир Стармерди бийликтен кетиргиси бар, Лейборист партиясын кетиргиси бар. Анткени кайра коммунисттер, кайра социалисттер Британияны башкарып жатат. Жана бизнести жана өзгөчө баягы каршы чыгып атат. Бул деген АКШнын кызыкчылыгына каршы чыгып атат деп айтылат. Британиянын Энлау деген танктарды талкалоочу ракетасы көп көлөмдө ошо Борис Джонсонун кезинде, Лиз Трассынын кезинде, жана Риши Сунактын кезинде, азыркы Кир Стармердин деле кезинде Украинага барып, ошо жест доброй воли деп аталган Орусиянын Киевден качышы, Гостемелден качышына алып келет да. Анткени дагы ошо Энлау, Жавелин жана украиналыктардын өзүнүн Стугна деген 3 ошол танктарды талкалоочу комплекстер толугу менен Украинанын көз карандысыздыгын жана азыркыга чейин катаал каршылык көрсөтүүсүнө толук шарт түздү да. Так ушул Энлау көп Орусиянын танкын талкалады. Британиянын түзмө-түз тиешеси бар. Саксондордун геосаясий мектеби деген түшүнүк бар да. Бүгүнкү күнү кээ бир ошо серепчилердин ою боюнча мен ага жарым жартылай кошулам. Серепчи катары мен өзүм Саша Искендер серепчимин да, саясаттануучумун. Британиялык геосаясат мектеби эң мыкты деп эсептелет дүйнө жүзүндө. Масондор эмес, Британиянын Ми-6 ушундай кыймылы АКШны кошо башкарып, дүйнө жүзүн башкарат деген ойлор бар да. Бүгүнкү күнү Ми-6, Ми-5 кызматтары, АНБ кызматтары жана ЦРУ жана жарым жартылай Моссадтын ушундай кандайдыр бир таасири астында деп эсептелинет. Мурун СССР барда Штази деген разведка эң күчтүү деп эсептелинсе, бул деген чыгыш Германиянын разведкасы КГБнын кармагынын астында. Бүгүн КГБ талкаланып, ФСБ анын ордуна келсе дагы ФСБнын анын потенциалы анчалык жетпей, эң биринчи орунда ошо Ми-6, АНБ жана ЦРУ турат деп айтылат да. Алардын жогору аскердик операция боюнча САС британиялык разведкасы жана ошо Моссад Израилдин разведкасы алдында турат дейт. Бүгүнкү күнү алардын таманын тепсеп бараткан Компартиянын ошо Кытайдын чалгындоо кызматтары алдыга чыгып жатат деп айтылат. Бүт дүйнө боюнча бүт саясий серепчилер жана геосаясий серепчилер, саясаттануучулар ушундай пикирде. Бүгүнкү күнү дүйнөнү массондор башкарбайт. Бүгүнкү күнү дүйнөнү ушул Британиянын геосаясий мектеби башкарат. Анын ичинде алтын миллиард деген түшүнүктөгү ушул бай адамдардын жана саясатчы адамдардын кандайдыр бир кеңешмеси башкарат дүйнө жүзүн. Анын эң биринчи ролунда Британиянын ошо АНБ, Ми-6, Ми-5 деген кызматтары көп ролду ойнойт деп айтылат. Андан кийин ЦРУ, АКШ, Америка Кошмо Штаттарынын. Андан үчүнчү орунда эле ошо Кытай чалгындоо кызматтары, ФСБ эң акырында эсептелинет да, эң акырында баратат деп эсептелинет. Бүгүнкү күнү Британия колонияларын жоготсо дагы, колонияларды башкаруу жана күн батпас империяны башкаруу тажрыйбасы жоготкон жок. Ошондуктан анын саясий элитасы атайын мектептер, Оксфорд ошол сыяктуу мектептери аябай мыкты саясаттануучуларды, саясатчыларды тарбиялайт. Мыкты финансылык элитаны, дүйнөнүн жүзүн башкаруучу финансылык элитаны тарбиялайт. Ал финансылык элитаны башка өлкөлөргө барып, мисалы үчүн АКШда чоң роль ойнойт жана дүйнө жүзү боюнча азиялык мектептерде, азиялык мамлекеттердин башчыларына таасир этип туруп, Аравия толугу менен Лондондун астында деп аталат да, ошо бүт дүйнөнү башкарат. Эми болсо колониясыз, бирок түзмө-түз финансылык система аркылуу, түзмөсүз чалгындоо ошондой күчтөр аркылуу Британия бүгүнкү күнү дүйнөнү дагы эле башкарып келатат деп айтылып жатат да. Ошон үчүн эмгичекти Улуу Британия деп айткандар аз эмес. Бириккен хандык болсо дагы. Албетте мурункудай эмес да, мурункудай баарын дүйнө жүзүн кыйратабыз деп айта албайт булар. Булар жашыруун. Бирок кантсе да булардын чечимдери, булардын интригалары, саясий оюндары дүйнө жүзүндөгү болуп жаткан окуяларды, саясат ошо өнүгүүлөрүнө чоң таасир этет да, эмгичекти. Ошон үчүн мисалы үчүн Орусия ФСБси аны көрүп, Орусия пропаганда каналдары эмгичекти айтат.
Бүгүнкү биздин согушта чоң оюнду ойноп жаткан англичанка гадит дейт да. Англия тиеше саксондор, англосаксондор ошо тийишип жатышат бизге дейт. Бизге таасир этип жатышат деп айтышат да. Кытай дагы ошо Британияны чоң атаандаш катары көрөт. Бүгүнкү күнү жөөттөрдүн разведкасы Моссад, Шинбет, Сайрет Маткаль, САС жана ошо Ми-6, Ми-5 менен АНБ менен катуу тирешет дейт бийлик үчүн. ЦРУ болсо САС жана Ми-6нын чоң өнөктөшү катары иштешет дейт. Бүт технологиялык жардам жана акчалай жардам АКШ кылат дейт, АКШ чалгындар кылат дейт. А бирок адамдык таасир, психологиялык спецоперациялар, жаңы окуялардын долбоорлору, инновациялык өлкөлөрдү өзгөртүүчү долбоорлору, кээ бир өлкөлөрдүн аңтарып салуучу долбоорлорду баары Лондондо жазылат деп айтылат да бүгүнкү күнү. Мен ага жарым жартылай кошулам. Британиялыктар менен иштегем, карагам. Өтө акылдуу адам деп эсептейм. Булар жөөттөрдөн да акылдуу деп айтам. Өтө билимдүү деп айтам буларды. Саясат тараптан өтө таасирдүү деп эсептейм. Анан мен ойлойм да, ошо Кыргызстандын саясатына дагы акырындап Британияда таасир кыла баштады деп сезип жатам. Бүгүнкү күнү британиялык атайын агенттиктер, кызматтар, жеке компаниялар келип кетип атышат да Кыргыз мамлекетине. Кандай из калтырар экен, кандай нерселерди даярдап жатышат биздин тарапка, эмне болор экен деген суроолор менин өзүмдө туулат да. Мен көп ушул боюнча ойлоном жана байкайм жаңылыктар боюнча. Мен ушулардын алдын ала эмне кылар экенин билгим келет да. Анткени бир четинен булардан үйрөнүштү да көздөйм, бир четинен биздин кыргыз мамлекетибиз үчүн пайда гана алып келсе экен деген ойдомун да. Жамандык алып келбесе экен деген ойдомун. Анткени чоң оюн ошо Орус империясына каршы башталган 1840-жылдары. Эм-кичекти бүтүп элек туугандар. Чоң оюн уланып жатат. Анда эмесе силер эмне деп ойлойсуңар? Силер кандай пикирдесиңер? Албетте могул ошо тарыхый булактардан окусаңар болот. Эмне кандай эмне болгонун. Сиздердин пикирлериңерди комментарийлерден күтөм. Бүт ушул циклдарды уксаңар, сонун Британиянын тарыхы кыскача билип алдыңар деп эсептеп калам. Албетте ошо бизнес пландоо видео сабагын ушул QR-код аркылуу сканерлеп окусаңыздар болот. Рекламадан да кетет. Каналды каржылап койсоңор да болот. Кыргызча контент жаратып атам. Тарыхый контент кыргызча чет эл тарыхы боюнча өтө аз. Жок десем да болот. Эмки видеолордон көрүшкөнчө. Бизнестан керек барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. Бизнестан керек барына баштардан мурун карап ал. Жол картасын жарып жолуңдай ишкердик де сенин куралың ал. От души. Аскер тактикалык федерациясына мүчөлүккө кир, страйкболго катыш.